Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Махмуд Кашкари баш канатында Чыгыш университетинин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема азыркы жаштар кыргыз салттарын кандай билет деген темада сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ушул жаштарыбызга конок серепчи болуп келген биздин урматтуу агайларыбыз бар. Анда сиздерге тааныштырып өтсөм, коомдук ишмер, дил мирөгү, адеп, ахлак жана маданият борборунун жетекчиси Өзбек Чотонов конокто. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле Махмуд Кашкари баш канатында Чыгыш университетинин гуманитардык билимдер факультетинин деканы Аскар Байсеркеев агайыбыз. Кош келдиңиз. Урматтуу агайлар, анда биз дароо эле ушул коноктордон баштасак, ушул азыркы сиздердин оюңуздарча, же болбосо ушул жаштар кыргыздардын салттарын кандай билишет? Анда сөз сиздерде. Сиздердин убакытта кандай билчиңиздер эле азыркы биздин жаштарыбыз деги эле салттарыбызды, кыргыздын салты наркын жакшы билип атабы? Кыргыздын салты жок, наркы жок, жүргөн жаштар көп деген чоң муундар айтып калышат. Анда сөз сиздерде. Бул каада салт деген бул эреже. Ошол жашоо эрежеси буну биздин данышмандар, акылмандар ойлоп тапкан. Кээ бир нерселердин динден алган. Ошол жашоо эрежеси бирок биздин жаштар эле эмес, улуу муундар да азыр билбей калды. Салтыбызды, анан ар кимдин салты менен жашап атабыз. Мисалы үйлөнгөндө орусча үйлөнөбүз. Мисалы жигит кыз болуп жүрүп бир нече жыл анан кийин үйлөнүп атты. Бул кыргыздын салты эмес, бул орустун салты. Бул Европанын салты. Анан кийин келинчекти алып келгенде, императрицаны алып келгенде алып келет. 5-6 машина, джиптер, лимузиндер. Анан ошо келинине апасынан да чоң сый көргөзөт. Төргө отургузат. Анан ошо салтты бузулат да, бул салт. Анан ошон үчүн бүт тескери болуп атат. Ошон үчүн ажырашуулар көп болуп атат. Кийин ошол жанагы императрица болуп калган келин үйдө кожоюн болуп калат да. Эми жаштардын оюн уксак, урматтуу агайлардын ою ушундай экен. Мен сиздин оюңузга кошула албайм, балким жаштардын айта турган сөзү, ою болсо керек, анда жаштар сүйлөсүн. Салт боюнча эрте күйөөгө чыгыш керек. Булар баары картайганча жүрүп атат. Эрте да турмушка чыгыш керек дейт. Эми жаштар, кыздар өзгөчө бул кыздардын талаасына таштар кетти окшойт. Анда биздин кыздарыбыз бар, келгиле. Саламатсыздарбы? Сиз айтып кеттиңиз, азыркылар кыргыз каада салтын унутуп койду депчи. Негизи бул кыргыз каада салтын унутуп коюштун себеби буларга улуулар күнөөлүү да. Анткени бул нерселердин баардыгын сиздер улуулар кылып жатасыздар да. Негизи айтып атпайсызбы, сиз деген тиги келин төргө отургузат, аны болсо бир принцессадай кылып алып келет депчи. Негизи ошончу керек да. Биз өзүбүз бул жашоодо бир жолу келсек, бир жолу күйөөгө тийсек, анан жөн эле келип отуруп калганга болбойт да. Жөн эле тийсеңер болбойбу? Эмне императорго чыгып аткандай тийсеңер. Ал император эме жармабай эле бул. Бул деген биз үчүн мындай кызык да. Кыздар үчүн. Да, кыздар үчүн бул кызык да. Негизи кыздар биз аябай алдыга максат кое алабыз да, биз да ушинтип тийсек, ушундай шаң менен тийсек деп, жөн жок эле. Ак көйнөк кийсек, төргө отурса, ак жолго салынсак депчи. Барып эле жөн жок бир жерге суз болуп отуруп калган бул туура эмес да. Ошон үчүн заманга да жараша болуп жатат да азыркы нерселерчи. Эми илгерки каада салттар колдонбойсуңар дейсиңер. Илгерки каада салттардан мисалы алар деген көбүнчө илгери алага чыкканда кыздарды чыңыртышыпчы, ошондой туурабы? Азыр деген эки жак тең макул болуп, анан үйлөнүп жатышат. Заман бапа SMS менен таанышып, интернетте. Заманга жараша да. Жакшы, демек ушул кыздардын ою ушундай, урматтуу коноктор, теле көрүүчүлөр, угармандар. Анда башка жаштардын оюн уксак, биякта жигиттерибиз бар, келгиле жигиттер. Силерди дагы бул жакта коноктор айтып атат, эрте үйлөнүш керек деп. Саламатсыздарбы? Мен эженин айтканына таптакыр кошула албайм. Илгери деле мисалы үчүн ак эмени үлпөк эмени кийгизип, кадимки эле кыз узатып, жөнөтүшчү да.
обязательно лимузинге отуруп анан бак төргөсүнө барып аны көтөрүп антпейли мынтпейли анын баары акча болуп туруп кредитке келип атат анын баары туруп азыр ушундай болуп калды. Андан көрө мындай нормально эле кылып эле үйлөнүшү каада салт менен үйлөнүшү илгери делечи ошентип үйлөнсө каада салт кантип үйлөнгөн эми араба менен алып кетчү беле же жок андай эмес илгерки араба деле Мерседес болчу да. жок кадимкидей куда түшүп келишчү үйгө кыска сөйкө салышчу анан кийин эле алып кетишчү да. эмне менен алып кетчү эле трактор менен Эми ал убакта унаа жок болсо керек эми аны аттар менен эмелер менен алып кетсе керек да. Билбейт экенмин ал жакта. бирок ошондо деле бактылуу алайлуу жашашкан да азыркы жаштарга караганда кандай Ошо болгон илгери ажырашкан эмес да. Мисалы ошо жөнөкөй келип өзүнүн ордун билген келин деле жана бала деле өзүнүн ордун билген эч качан атасынын өйдө отурам деген эмес. Азыр болсо төрдө император отурганда отурат да. Илгерки каада салт менен алабыз деп сен өзүң кантип үйлөнөсүң азыр эми айтчы. Мен ошондой эле үйлөнөм, кызыма барып эле сөйкө салам эле, кадимкидей эле барып алып кетем. Көнөсүң баары бир ал кызың айтат свадьба менен депчи, туурабы? Жок, ал айткан боюнча эле боло бербейт деп бар элечи. Мен аны эркек эмесмин анда, мен аны албай эле ал мени алып аткан болуп калат. Жок, мен баарыңарды тиги стоп той өткүзүп кылга деген жок. Бул ар бир адамдын өзүнүн каражатына жараша болуп атат да булчу. Мисалы, ошондо өткүзгүсү келсе өзүнүн каалоосу менен өткүзүп атат. А белкинде кыргыздын каада салтын колдонгондор да бар да. А бирок көбүнчө басымдуулук азыр той болуп кетти. Жок, ошол болот атпайбы эже? Ошол каада салтты колдонуп эле парпыраган эле эме өткөрүп койгула, үйлөнүү үлпөт тоюн. Сонун эле көрүнөт кадимкидей эле аны. Сен мисалы эми кантип өткөзөсүң ушул илгерки каада салтты айтып атасың. Сен өзүң үйлөнгөндө кандай кыласың? Балким ошол келечектеги колуктуң айтса, мен да ак көйнөк кийем, ушул жарма гүлдөй болуп десе. Сен эмне дейсиң? Жок, ошондо ак көйнөк кийгизсе болот да. Болобу? Болот. Кадимки эле мен ошентип эле алып кетсем болот. Коноктор айтып атат, азыркы жаштар болсо тиги төргө чыгып алды, ата-энеси болсо тиги эшиктин түбүндө. Бул туура эмес деп атат. Азыркы биздин салтта Илгери келин алып келгенде, келинди бетин жаап алып келип, анан кийин көргөзчү эмес. 30-40 күнгө чейин эч ким көргөзгөн эмес. Ошондой кылыш эле керек болчу. Тойдо мисалы элдин көзүнчө отурган эмес келин. Жүгүнүп наоборот ал кайын журттун астында башын ийип мындай жүгүнүп туруш керек да, ага келип алып төргө отуруп, алга сый көрсөтүп атпайбы. Азыр келин мисалы кайнатасы менен бийлеп атат да, вальс бийлеп атат. Туура эмес. Ушу каерде ушу салт болчу эле. Салтка карама каршы келип аткан нерселер да. Күйөө бала кайненеси менен өбүшүп атат. Эмне деген эме салт? азыркы заманбап салт болсо керек булан да. Анда жаштардын оюну калы? Мына биз бүгүн айтып атабыз, биз баарыбыз элечи салттарды унутуп калдыңар депчи. Кыргыздарда негизи бул деген кыз ала качуу, кызды алып келүү негизи кандай салт болгон? Азыр айтып атасыңар да, келин келсе төргө отурат депчи. Анан жаңы келип атса анан эмне босого отурсуп койбойт да. Ар бир кыз деле жакшынакай татыктуу жерге отургусу келет. Жакшынакай көшөгө Шулай кошташпы? Каерде илгери келин ушу төргө өтүп алчу эле. жок, төргө отурчу эмес, жакшынакай көшөгөнү төргө тартып. Көшөгөнүн артына көшөгөнүн артына тартып. Төргө эмес, о босого жака. Эмнеге төргө отуруш керек? Төрдө аксакалда отуруш керек. Жок, аксакалдар башка комнатага отурушкан да. Эч качан келин төргө өткөн эмес, эч качан жилик берген эмес. Азыркы учурларда элечи келиндерди мисалы төргө мындайынан көшөгө тартып койбойт да, төргө эмес, мындай жерге көшөгө тартат. Мен мисалы төргө көшөгө тартканды көрдүм. Төрдө ата-энелер отуруш керек. Отуруш Мисалы керек. келген коноктор ата-энесине келет, ата-эненин достору көбү. Ошолор ата-энеге сүйлөш керек. Мына келин алыпсың, бактылуу болсун, кайрымдуу болсун, же кызыңды берипсиң, кызың бактылуу болсун, барган жеринен көгөрсүн деп ата-энеге айтыш керек. А мен келип алып Гуличкага айтып атам да, Гуличканы тааныбайм. Бул пикир туура же туура эмеспи? Кантип бүт тескери болду, орусча болуп калды баары. Жок, баягы деген бул деген замандын талабы да. Биз коом кандай болсо ошондой жашашыбыз керек да. Коомго жараша жашашыбыз керек да. Же мисалы деген коом деген алдыга өнүгүп барса, биз эмнеге өзүбүздү артка тартышыбыз керек экен? Анысы деле эми мындайча айткандачы, мен кошулбайм да. А мен деген айтып кетейин, азыркы учурда азыр эркектерге үйлөнүп атат. Сиз артынан кете бересиңерби? Коом, сиз караш керек да. Каяка кетип баратат? Сиз коомдор ар жака кетип атат. Кээ бир коомдор бар, ата бабалардын салты менен жүргөн коомдор бар. Бул дегенчи, мен кээ бирлер бар, жанагы Европаны ээрчип барат, жип жылаңач, келин да жылаңач, кайнене да жылаңач, баары жылаңач. Ошондой коом эмнеге ээрчиш керек? Жок, ээрчиш керек. Салтты караш, эрежени караш керек. Ээрчиш керек. Бирок дегенчи, мисал дегенчи,
өзүңөр деле элестетсеңер да, мисалы деген коом жакшы жакка өнүгүп баратат. Жакшы негизи деген жаман менен жакшы дайыма эриш аркак жүрөт, аны эч ким бөлүп кароого болбойт. Мисалы бир жерде өнүгүп алса, анын ичинде эле баягы ичинде эле ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Бул закон, ченемдүү көрүнүш эч жерде мисалы өнүктүбү ал жерде мындай жанакынтип бири-бирин үйлөнгөндөр жок болушу мүмкүн эмес. Болот. Ал анткени баардык нерсе жашообуз бардык нерседен түзүлүп аткан болот. Ал эмнеге болбойт? Силер жакшы десиңер, каякта жакшы. Мисалы келинлек келин кылып өзүнө шарттар түзөт да, мунун лимузин алып келесиң, ресторан, мунун да ресторанда той бересиң. Бизде 150 киши катышат деп. Каякта Биздин свадьбабыз мындай болушу керек деп баягы өздөрүнөн да. Мисалы азыркы учурдачы, мисалы ширин айткандай, мисалы мен жашоого бир эле келдим. Мен эмне үчүн эл катары тиги жакшынакай болуп келин болуп баргым келбейт? Же мен эмне башкалардан эмне башкам кембим үчүнбү? Мен деле жакшынакай болуп баргым келет да. Жок, кечиресиң. Сен дегенчи, келин болуп бар электе сен атаң сыйлабайбы? Сенин атаң өзүн принцессасындай кылып өстүрбөйбү? Сен тияка барганда да принцесса болгуң келеби? Сен эмне үчүн тарбиялайт? Сен эмне үчүн тарбиялайт? Башка үйгө дагы сен кийин кайра королева болуп кызыңды да ошондой кылып тарбиялайсың. А сен барып дайгырдай жаман катын айгырдай деп аяктап ар кайсыны башкарып жүрсөң, туура эмес да, туурабы? Кечиресиң, уксаң, бир нерсени уксаң азыр айтам. Илгери дегенчи, эркектерди сыйлаган, эркектердин даже жада калса байпагын аялдын кийимине, жоолугуна аралаштырып жуучу эмес да. Эркектердин эмне үчүн мындай немес? Илгерки салтта ар бир адамдын өзүнүн устуканы болгон. Эмне үчүн бул салттарды биз колдонбойбуз? Эмне Американын салтын алып, вилка менен, бычак менен тамак жегенде сен эмне американец болуп кетесиңби? Же ошентип үйлөнгөндө мындай королева болуп кетесиң? Сен атаңдын төрүндө королева болгон, будь добра, андан ары дагы немет, кийин деле королева статусуңду аласың. Жооп барбы? Мен эми ойлойм, мен мисалы алындай жерде баардык нерсе өз убагы менен болот. Анан мени барып алып эле эле башкарып күйөөмдү эле мынтип кой, тигинтип кой. Жок. Ал пульт албайсың деле. Мен мисалы деген мен кийин турмушка чыкса деле мен күйөөмдү эч качан башкаргым келбейт. Эси мен бир бала менен сүйлөшүп, мен аны спорт эткенде аны жеңип кете турган болсом, мен андан баш тартам да. Анткени мен ыйба кылып, күйөөмө ыйба кылып, күйөөм айтканы менен жашагым келет. Ал баары ар бир кыздын максаты, тилеги дегендей. Анда күйөөң келечектеги күйөөң жөнөкөй эле той өтүшпөй эле мындай эле жашайлы десе деле макул болосуң. Макул болом, мен негизи тилечимин мындай, бирок мен азыркы учурда түшүнүгүм боюнча анча деле кылбайм мен. Тиленбей деле калдым. Тиленбейм мындай аябай той деле, бирок мындай баягы чеги менен дегенге көнөм да, бирок жанакынтип баягы салтты сактабай калдык деген эмес. Мисалы бизден нарында салтты жакшынакай эле сактайт, устуканды жакшынакай эле тартат. Ал эмне салтка эсептелбейби билбейм, мисалы башка жакта. Бизден нарындыктар салтты жакшы эле кармайт да. Устуканды жакшынакай эле тартып эле жакшынакай. Келинге кандай устукан берет? Келинге биз жакта мисалы кыз эгерде үйүнө 4 күнүнө мисалы баягы төркөлөтүп барганда кыздарга жалаң эме төштү тартат да. Ал эми келин болуп барган жакты билбейт экен, анткени мен көргөн эмесмин да. Байкасаң ушул жерде дагычы, сен төш болуп кайра 4 күнүгө келгенде, 4 күнүгө келгенде сага төштү берет да. Сени мындай кайра принцесса катары кабыл алат да, кайрачы. А эмне бул жаманбы? Мен жаман деп жок, жакшы. Мен бирок силерге түшүнө албай атам, эмне келе мындай жаманбы, жакшыбы депчи. Мен просто силердин оюңарга мен толук түшүнө алган жокмун, мен түшүндүрө алган жоксуңар. Сиз айтып атпайсызбы, принцесса эле принцесса депчи? Негизи деген кызбыз да бизчи, кыздын 40 чач уулу. Кыз деген биз энебиз келечекте. Биз барган жерибизге жашынакай болуп, ак жоолук, ак көйнөк кийип, төрдө отуруп, жашынакай болушубуз керек биздин. Эмне үчүн биз этекке отурушубуз керек? Биз этекке 2-3 күндөн кийин деле отурабыз, антип эле кайнене кайнатабызга чай берип, элге чай берип дегендей. Жок дегенде бир күн отурсак болобу дегени? Жок дегенде бир жолу отуруп коелу да, жашообуздачы төргө отуруп коелу да. Төр менен эшектин эмне айырмасы? Кесир болгондо эле отурасың, айланбай. Ой, сиз деле көрөм, баары сиз деле төргө эле отуруңуздар. Көрөбүз анычы, эми ал убактысы менен, бирок салттарды унутуп коюу туура эмес да. Салт унуткан жоксуз, азыр ар бир жерде жиликти кандай, кимге жамбаш, кимге төш тарткан элдин баары эле билет. Билет да элдин баары элечи. Ошол салттары кандай силерге? Салттын баарын унуткан жок, просто бу жерде төр болуп атат да, главный маселечи. Ошону айтса, Келин эле тажайт, Көп болсо 2 күн отурат экен, көп болсо 2 күн багы келген кеткендерге жүгүнүп, андан кийин тиги эме ашканадан эле чыкпайт го, жаңы барган келиндер чай берип тиги нан жасап эле эмне. Ушул ойго кошуласызбы? Азыр келген келиндер жок дегенде 2 күн төрдү талашып атат да. Анан шуга сиздер кандай эми? 1 минутта бербеш керек, 1 минутта. Бияга Эч качан. Келиндичи мына өзүңөр көрсөңөр, уксаңар жаштар. Аялды башынан деген ошол. Башынан баштап эч качан. Эч качан ким көрдү эле көршөгөнү төргө качан отурат? Төргө чоң эне болгондо отурсун. Жок, ким көрдү эле көршөгөнү төргө тартып койгону көрдүңөр беле? Төргө эмес, жерге тартат. Мына бул үй да могучу. Кирип келгенде момундай жерге тартат да, эч качан төргө тартпайт. Ооба.
Ал бул ар бир адамдын укугу бар да. Ан биз барып алып эле бурчка отуруп калган это жок. Демек, сен кошулбайсың, Ширин да кошулбайт, анда жигиттердин оюну калган. Эме да силер айтып атпайсыңарбы? Фарфурат эми той бериш керек, биз төргө отуруш керек жок дегенде бир жолу келгенде де. Бүгүн сиз отурасыз, эртең ал отуруп, бул отуруп. Бир антип биз деген ошондой биз маданиятыбызды жоготобуз, каада салтыбызды, менталитетке туура келбеген нерселерди кылып атабыз да, ошондочу. Кыргыз жок болуп кетиши мүмкүн. Анда биз американец эле болуп калабыз башы, Европага кирип калабыз. Мисалы мында да төрдө отурат да, төртөө. Силер айтып атсыңар, төргө эле отурсат. Төргө ким отурат? Кайнене келип алып балекетиң алайын. Деп кайнене өзү отургузат, туурабы? Кайнене тим эле сыйлап, ушунчалык келинин жумуш кылдырбай, кагыл балекетиңе балам менен бактылуу бол, өмүр бою жашап кетти. Бизге кошомат кылат, кайнене наоборотчу. Ал кайнене Кайнелер ушундай, азыркы кайненелер. Ушундайбы? Ошо кайнене, кайнаталар да билбей атты салтты. Тилекке каршы азыркы ата-энелер да билбейт салтты. Эми аз көнгөн аят жүгүн салабы азыр болуп калган. тойдун кожоюну ким? Тойдун кожоюну тамада. Келинди жибжилаңач болуп деле чыкты десе чыгарып берет да. Барып туруп келинди өштүрүп деле коет. Кайненеңди бирөө менен өштүрүп коет. Ушундай тойлорду көрдүңүзбү сиз? Мен толтура тойлорду көрүп атам. Таң каласың да, мисалы мына өткөндө мындай болду да, бир 300га жакын киши бардык. Арасында муфтий жүрү, арасында мен, Абдушукур Нарматов баарыбыз жүрөбүз. Ректорлор жүрөт, профессорлор жүрөт. Анан кийин 4 кичинекей бала 18-теги ой жакта отурат да, төрдө, тоонун башында. Анан бүт элдин баары ошол жакта турат. Биз болсо урматтуу адамдар пас отурабыз да. Ата-энелер болсо эшиктин алдында отурат. Болбойт да, бүт тескери да, бул бүт тескери. Бул кыргыздын тою эмес, бул свадьба бул. Ойлонсо сиз өзүңүз конок болуп келип алып анан сиз ким үчүн келип атасыз? 2 жаш үчүн келип атасыз да, Мен туурабы? 2 жаш үчүн келген жокмун, 2 жаштын ата-энеси үчүн келип Мен атам. ата-энеси үчүн келип атасыз. Анан ошол жерде ата-энелер отуруш керек. А жана жаштарды көчөгөнүн артына киргизип коюш керек. Демек, сиздин оюңуз боюнча ошол 2 жаштын ортосунда 2 жаштын ата-энеси отуруш керек. Ушундайбы? Ошолор жаштар отурган жерде, жана азыркы биздин тойдордо, ошол жерде ата-энелер отуруш керек. 4 ата-эне. Жаштар көрүнбөш керек, Көрүнбөш керек. Арда кереги жок, жарым жылаңач кылып алып, невестаны ошол отурган. Мындагы ата-энелер кылып атпайбы? Ата-энелер сен төргө отур, кокуй балам, сен төргө отурушуң керек, сенин бүгүн тоюң деп туурабы? Өздөрү баштайт. Өздөрү баштап атпайбы? Салтты билишпейт бирок. Салтты билишпейт, эми заманга жараша болуп атат да мун бар. Жөн жок эле алып келип эле кызды тиги этекке отургузуп коюп, ал эмне деген той болуп калат эми? Жакшы эле той болот. Эмнеге сен? Ошол жерден уксаңар жетиштүү. Мисалы ошол айтылган сөздү ошол жерден уксаңар жетиштүү. Если каада салт ошондой болуп бизге ошондой кылгайса отурмакпыз, отура бермекпиз кайерге болсо делечи. Ошондой болуп атпайбы? Ата-энелерибиз кылып атпайбы? Ошол эми негизги тойдун максаты ошол баягы биздин кыргыздын каада салтында ошол бата берүү, бата алуу. Эгер төрдө болсо деле, кайсы жерде болсо деле бата жете берсе керек. Ооба. Негизи кыргызда айтат да, жаш келсе ишке, кары келсе ашка депчи. Бул салтты унутпаш керекпиз да. Жаштын өзүнүн статусу бар. Тиги кары уже бунун баарын иштеп, байкуш төрдү зарабатывать этиш үчүн өмүр бою ошол жерде эшекте иштеп неметеби, төрдү алат кийинчи. Бирок жаш келген будь добра, отур, өзүң местаңды бил. Ошентип кичине мындай зарабатывать надо төрдү дагы. Демек ошол кыргыздын салты боюнча баягы төр ошол генерал майордук экен да. Ооба. Анын үчүн ал канча эмгек кылып анан алып атат да. Азыркы кыздардын жүрбөйбү? Тандадым талтал кара чачтууну, жоолуктум арчылган пияз баштууну депчи. Ар кимди тандап коюпчу. Бул да туура эмес. Азыркы мынакей биздин агайлар айтып кетти, ушул жигиттер анан кыздар эрте турмушка чыгыш керек, эрте үйлөнүш керек депчи. Жигиттер анан салт боюнча эрте үйлөнүш керек. Салт боюнча деп атат да эми. Салт боюнча илгери ушул канча жашта үйлөнгөн? Ошолорду дагы айтып койсоңуздар, анан ушул ойго пикирге кошуласыңарбы? Салт деген бул эми жашоонун эрежеси да. Бүгүнкү күндө кыргыздын салты деп жалпы жонунан айтып атабыз, бирок ошол иретке, тартипке келип, бүгүнкү шартка ылайыктуу момундай иреттүүлүк менен аткарылат деген бир талап жок да. Тигини айтса тигини, муну айтса бул көргөн нерсени айтып атабыз. Ошол эле мисалы үчүн жана чоң өзгөчө машиналар менен келинди алып келет дегенде ал колунан келгендер алып келет, макул. Баарынын колунан келбейт. Кээ бир ошо атаандашы балким ашыкча акча чыгымдап алып келиши мүмкүн, ал да жакшы. Анан эми качан салт деген биздин жашоо тиричиликке шайкеш келсе, ошо элдин баарын канагаттандырат да. Анан эми мурдакы кыргыздын салтында эмне? Жөнөкөйлүк бар эле, сый урмат бар эле. Каада деп атпайбы? Каада деген өзгөчө сыйды каада дейт да. Салт деген ошо жашоодогу эреже да.
Анан биз ушу бир жалпы кыргыздар бир үйлөнүү боюнча, кыз берүү боюнча, кыз uzatуу, өлүктү uzatуу жакшы жаман чогуу жүрөт деп атпайбыз. Ошонун баарын иреттеп жазып койсок жакшы болот эле. Анан эми илгерки кыргыздын салты деп кээде бир болбогон нерселерди чоң нерсеге айландырып атабыз. Мисалы үчүн мен өзүмө келе турган болсок, эми бүгүнкү күндө толук мусулман мамлекети болбогондон кийин жанакы көчөгөндө биринчи жолу көрөт дегенден алыспыз да, эми баары бири-бирин таанышып атат. Балким кийинки мезгилдерде биз ислам мамлекети болсок ошондойго жетербиз, бирок ага чейин көп мезгил өтүш керек да. Биз эми чогуу окуганбыз, бизден кийинки курста окуучу менин жолдошум таанышып жүрүп, сүйлөшүп жүрүп эле анан кафеге барып, андан кийин үйгө алып барганбыз. Ошо кадимкидей эми төр деген маселени айтып атат. Эч качан эми төр деген баягы меймандар тозгон чоң үйдүн төрүн айтат да, анан кичинекей капталдагы кичинекей комнатанын бир бурчуна көшөгөн тартып коюп, ошонун төрүнө отургузса биз төр деп атабыз. Ал төр эмес да эми. Сый урмат, биринчи кыз келгенде ошо төр жакка отуруп, кайненеси келет, башкалар келет, көрөт. Ошо биринчи келгенде ошо кыз деген сый урматта болуш керек. Анан эми кыздын баргандагы адеп акылагынан көз каранды да. Калыптанган адеп акылагынан көз каранды да. Барагалы эле ал өзүн көргөзбөйт да, керкиден да, кемиктен да болот да, эки жактан да келет да. Ошон үчүн бул баягы каада салт деген терең түшүнүп алсак, анан акырын адамгерчиликтин деңгээлинде баарын жакшы сактасак жакшы эле болот да. Рахмат, жакшы. Негизи жана жогоруда айтылган сөздөрдүн баарына мындай карап отурсак, баамдап отурсак, жигиттерге жагы бербей калды да. Биякта мен күнөөнү жигиттерде деп айтат элем да. Кыздарды айтып атпайсыздарбы, барганда деген үйлөнгөндө төргө отургузуп коюшат депчи. Ал эми эң негизи деген кыз барганда деген барып алып эми айтпайт да, мына мен маякка отурам, мен төргө отурам, ушака неме көшөгөн эл депчи. Кыз барат, көшөгө кайкылынса ошол жака отурат да. Ошондо башында жигит айтсын, эгер ошо ата-энесинен да мындай төргө отургусу келбесе аялын, анда айтсын да, барганда мына мен босого эле неме көшөгөсүн илип койсун, ушака эле отурат депчи. Анан да жогоруда айтылбадыбы, заман деп, заман кандай болсо депчи. Негизи заман эмес, бул заманда жашап жаткан адамдарбыз да, күнөөлүүбүз да. Заман деп заманды күнөөлөбө, заманды жаман кылган өзүңдө күнөө. Кичүүсү улуусунан таалим алып, заманга салымын кош, үшкүрүнбө дейт да. Ошондуктан негизи эң биринчи үлгү эмне болуш керек? Албетте улуулар болуш керек да. Андан кийин биякта болсо эмне болсо эле баягы эме кыздарды, аялдарды күнөөлөй берет да негизичи. Негизи мындай да бир бул келиндерди мындай чыгарганда бир кул катары да неметчет да. Бул жана төш жөнүндө да сөз болуп кетти. Келин качан кыз болот? Төркүнүнө барганда кыз болот туурабы? Аяктан сый урмат көрүш керек. Анын негизиден салт дегенде, мисалы үчүн жаштар салттарды билбейт дегенге да кошулбайм. Жаштар салттарды Кудайга шүгүр билебиз. Ал болсо деген эми биздин милдетибиз ошол улуулардан алган таалимдерди, ошо салттарды андан кийинкилерге дагы өткөзүп беришибиз керек да. Бул жерде маселе болуп кетти да, жаштар салтты билбейт дегенчи. Жаштар эмне үчүн билбейт? Анткени убагында биздин ата-энелерибиз, биздин мурунку муундарыбыз билген эмес. Аларды ким унуттурган? Аларды ушул эле СССРде баягы куугунтуктоо, СССРде баягы басмырлоо болгон да. Ошондой эле көптөгөн салт саналарыбызды ошол СССРден унутуп калганбыз деп ойлойм. Эмне үчүн азыр эле агай айтып кетпеди? Чоң улуулар дагы билбейт депчи. Эмне үчүн билбейт? Алардын заманы ушундай болгон деп ойлойм да. Эмне үчүн унуттук деген суроого. Анан кийин келинди төргө отургузуу деген дагы маселе болот. Келинди эмне үчүн төргө отургузот? Негизи эле төргө отургузуу бул кыргыздын баягы урмат сыйы деп ойлойм да. Урмат сыйы. Эми кыргыз өзүнүн пейли аябай кененкен ушул жаңы келген өзүнүн баласынын жакшы көргөн баягы өмүрлүк жарын дагы төргө отургузуп аны сыйлап атат. Антпеси кыргыз өзүнүн баягы көп жылдан бери аткарып келаткан салт санаасын бузуу акырегинде турат да. Урмат сый деп билем да. Эмнеге кантип салт бузат? Өзүнүн баласын төргө отургузчу эле. Жок, агай, бул жерде карасаңыз, төргө отургузуу бул кыргыздын өзүнүн урмат сыйы, салт санаасы болот. Төргө аксакалдар айтып атасызда, төргө отургузбай эле койгула. Конок менен аксакалдар отурат төргө. Эч качан келин менен бала отурбайт. Жок, ошол үйлөнүп аткан күндө эң баягы конок болуп аткан бул ошол кыз болуп атпайбы? Ошон үчүн төргө отурулуп атат да, агай. Жок, мына кыргыз кызын сыйлайт деген өзүңдүн үйүңдө сыйла кызыңды. Дайыма сыйла. Биз кызыбызды урбайбыз. Ошол күнү биз кызыбызды жакшы карайбыз. Жакшынакай кылып тарбиялайбыз. Мына ошол сыйлаганыбыз.
Анан кийин биз кызыбызга айтабыз, барганда жакшынакай жүрүң, скромный жүр. О, кайнэнең менен боксташпа, кайнэнең төрт талашпа деп. Жок, бул жерде деген конок тосуу ошол үйлөнүү күнүндө баягы конок тосуп аткан ошол ата энеси болуп атпайбы? Ошондуктан алар өзлөрү конок тозгон аты менен келинди ошон үчүн төргө отургузуп атат да. Ал кыргыздын урматсы, эч кандай баягы замандын тиешеси эч кандай бул жерде жок деп ойлойм да. Мындай да, төргө отурган киши сөз угат, туурабы? Мисалы, мына 4 киши, эки ата, эки эне төрдө отуруп угат. Анын инилери бар, анын чоңоюп калган балдары бар, ошо конокторду тосо турган, отургуза турган. Алар деле план түзөт, бир күн мурда тойдо баланча дегендер бул жерге отурсун, тегерге отурсун. Анан кийин той күнү аксакалдар төрдө отуруп алып, сөз угуп, улам досторунун, өзүнүн курдаштарынын, кудаларынын сөзүн угуп, төрдө отура берет. Берге кереги жок, аны тег эшиктин алдына отургузуп койгон ата энени. Ошондо салт бузулуп атат, бузулган жокпу? Ата эненин үлпөтү бул. Ата эненин сүйүнүчү. Мисалы, ата эне баласына аял алып берип атат, өзүнө келин алып атат, же кызын берип атат. Бул ата эненин сүйүнүчү да. Ошон үчүн ата эне көрүш керек ошол сыйды. Ошол күнү. Жана келин менен бала көрөт, өмүр бою көрөт сыйды. Үйлөнүү той өткөрбөш керек, анан төргө отургузуп, көшөгөнү төргүлөт депчи. Мисалы, бул көшөгөнүн төргө илгенин же каптал кирген, анын эч кандай мындай мааниси жок да. Анын өзүнүн негизги мындай ал жерге жаңы келген келин жашынып, мисалы, келген кеткен мындай көрүнгөн эле киши көрө бербесин. Ал өзү жаңы жерге келип атса, ал жерден тартынат, ал жерге көнүш үчүн деп ошол жерге отургузат да. Анын өзүнүн максаты башка да. Төргө элинеби, каптал келинеби баары бир көшөгөдө отурат. Дагы бир жана айтты го. Жаны деле жок, Мисалы, ал өзүн ошол ошол үйгө жаңы мындай калыптаныш, ошол жерге көнүш үчүн да. Дагы бир көшөгөдө отурат. Азыркы көшөгө мейли жанагы царицанын немеси палаткасына окшошкон. Каякта келин көшөгөнүн артында? Элдин баарына көрүнүп атат. Элдин баарына жарым жыл аңгач келин көрүнүп атат. Анан кийин элдин ортосуна барып билип атат. Каякта көшөгө? Жок, ал деген мисалы. Мен айткан көшөгө, мына илгерки көшөгө көрүнбөйт. Көшөгөнүн артында келинди эч ким көрбөйт. Аялдар кирсе болот, подружкалар кирсе болот. Башка эч ким. Боз үйгө деле илсе болобу? Ошол көшөгөн? Илгери боз үйгө деле кылган. Болгон, Мисалы, эч ким көрбөш керек да. Жок, ал эч ким көрбөйт. Мисалы, ар кимге жараша да. Мисалы, үйгө барганда, ал көшөгө барып эле билесиз ба, ак жакшы, жакшылык болсун, ак жол той болсун деп, ак кылып жакшынакай эле көшөгө илет го. Андай тор же бир андай көшөгөн, ал көшөгө деле эмес да андачы. Дагы бир нерсе айтылды, мисалы, каада салт бул биздин азыркы заманга, коомго жараша ошол колдонулат, бирок бир аз өзгөрүү менен да. Жана мурун илгери ала турган бала, жана кыз эки жак мисалы барып 3 күн, канча күн той берип, ошентип бала ала турган жерине барып да бир топ каада салттарын жүргүзөт да. Азыр ошол нерсе бирок бардыгы заманга жараша современный болуп кетти да. Же машина менен келет, же аябай ызычуу кылып той өткөрөт деген дагы бул мисалы азыр бардыгы өнүгүп, бардыгы эме болгон үчүн ошондой кылып атышат да. Эгерде ошол убакта болсо, анда баары эле ошондой үйлөнмөк. Кыскача бул жерде каада салт жөнүндө да айтып кетейин. Бул биздин кыргыздын каада салты, бул биздин бүткүл жашообузга туура келет да. Дагы 100 жылдан кийин дагы ушул каада салтты колдонсок боло берет. Бирок бул жакта дос айткандай, пульттарын ар кандай колдонуш керек. Анан бул жерде сиздер эмнеге эле төрдү талашып ызычуу болуп атасыздар, мен түшүнбөй атам да. Сиздер төр биздики дейсиздер, карындаштар бул жакта биздики деп талаш болуп атат да бул жакта. Төрдө көп нерсе бар окшойт, Төрдө көп нерсе бар окшойт да. Буну мындай эле чечип койсо болот да. Анын чоң проблемага айландыруунун кереги жок да. Той күнү келген коноктор, ата энелер башка комнатада отура берсин. Кудайга шүгүр, азыр ар кимдин үйү 2-ден 3-төн бөлмөлүү. Келген келинди башка үйдүн төрүнө алып барып көчөгө тартып коюш керек. Анын кыйналчылыгы. Сүйүнүп калышат, Анткени алар деле мындай төргө отургусу келип аткан себеби биз алып келген Жармагүл, ал биздин атабыз, ал биздин апабыз, ал биздин карындашыбыз, ал биздин сүйүктүү жарыбыз да. Биз дагы аларды сыйлап, урматташка милдеттүүбүз. Ошон үчүн Эгер биз өнүгөбүз десек, мисалы Салжан Жигитов айткан экен да, жакшы кызга жаман кыз багы менен тең элет. Эгер биз башка элдерге тең элебиз, өзүбүздүн каада салтыбыз менен өзөбүз десек, анда биз жалкоолукту, ичкиликти, мисалы, жалкоолукту жана ошондой эле той ашыкча той топурду жакшы биле эле. Ашыкча той топурду. Чейин Нурбайлы. Сен 40ка чыкканда топтодуң дечи, бир квартирага жеттиң 40ка чыкканда. Анан кийин ошондо нормальный болду да бүт баары.
Анан кийин сен үйлөнөм деген кыз да 40-ка чыгып калса да. Сага 40-тагы кыз чыгат да анан кийин. Бүгүнкү абдан тема жакшы болду. Кыргыз ким эле жарым жылаңач калп беле, кыргыз ким эле када салтты унуткан эл беле сыяктуу баарыңар эле айтып атсыңар, биз кыргыздын салтын колдонуп жатабыз. О, жамбаш тартылып атат, төш тартылып атат. Биз эле эмес, Өзбекстанда, Тажикстанда жамбаш эмелер тартылат. Өзбектердин тоюн көргөнсүңөр, кыздардын эмеси шөкөлө кийгизип, келинин көрсөтпөй келип, анан үйүнө келип көрсөттү. Биздикинде наоборот да тойдон көрсөттүр, анан үйүнө барганда көшөгөн жагып коет. Бул эмне тура эмес бул. Кыргыздар ким эле кыргыз башкача калып болчу. Орус өнөрүн кылат, кыргыз көргөнүн кылат. Кыргыз ар кимди көрүп отуруп бир күнү жылаңач кылабыз да, тоюбуз жылаңач болуп туруп ошо менен өтүп калат. Мен ошо өкүнгөндүргөн нерсем ушу кыргыздын када салты унутулуп атканы. Жакшы экен. Ассаламу алейкум, урматтуу агайлар, урматтуу студенттер. Биз бүгүн када салт жөнүндө сөз кылып атабыз. Када салт бул бир гана ошол кыз менен баланын тоюнда эмес, же бир башка бир белгилүү бир маселелерде эмес, ар дайым ар бир тойдо, бир жакшылыктуу нерселерде, ар бир жерде када салт бар. Эгерде бүгүн Кыргызстанда согуш жүрүп атат десем, сиздер таң калышыңыздар мүмкүн. Азыр деле согуш жүрүп атат. Ал кандай согуш? Жалпы массалык маалымат каражаттарынын согушу да. Бизге ар кандай сырткы таасирлердин негизинде биздин каада салт, ошол үрп адаттар башка, мындайча айтканда, орусташып же америкалашып кетип атат. Эгерде бүгүнкү күндө ошол кары өзүнүн ордун, жаш өзүнүн ордун табыш керек. Биздин каада салтта ар кимдин өзүнүн өз орду болгон. Эгерде биз ошол өз ордун, ар ким өз ордун тапса, өз ордун билсе, анда бул өзүнүн ошол кадыр баркын билип, ошол каада салтты кармаган болот да. Биз бүгүнкү күндө ошол мурдакы каада салтыбызга, жакшы үрп адаттарыбызга кайтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө англис тили же бир башка чет тили курстар болуп атпайбы? Мен ойлойм, эгерде биз ушул бүгүнкү күндүн ылдамдыгы менен кеткен болсок, да бир 30 жыл, 40 жылдан кийин улуттук каада салтты үйрөтөбүз деген курс чыгышы мүмкүн. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ошондой деңгээлге жетпестен биз ошол өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды, өз ордубузду табышыбыз керек. Ошол нерседен Кудай сактасын да. Мен жантан бери угуп атам, када салт жөнүндө, анан када салтты жактагандар мындай илгерки заманда жашап келгендей сүйлөп атышат да. Мындай болчу, анан андай болчу деп, бул улуу адамдардан уккандыр, ооба ошондой. Бирок биз ал эле бул эле кара өрүктүн гүлү эле деп эле мындай өткөш керек, андай өткөш керек дегенден аны менин сөзүмдү тигил үй бүлө угуп баласын ошентип үйлөнтүп койбойт. Ал эки алдына жараша кандай унаа менен өткөрөт, алып келет, же араба менен алып келет, же болбосо кыздын төргө. Мисалы сизчи агай, өзүңүз балаңызды үйлөнсөңүз, келиниңизди кандай кылып эме аласыз да? Ошо суроону бергим келип атат да. Мисалы кандай десем, төргө мындай бул деген кыздын ошол күндө ал келген күндөн тим эле өлгөнчө отура албайт да төргө. Ошо келген тойдун эле шайниси да, ал бир эки күн болобу, бир күн болобу же бир канча саат. Жооп берип койсоңуз. Кандай алып өтүсөз? Өзүңүз айткандай кыласызбы? Үйлөйбүз. Шарият менен эле үйлөйбүз, шарият менен беребиз, шарият менен алабыз. Шарият менен кандай? Ошо келин да көнөт. Көнбөсө андай келин кереги жок. Анан дагы жатын дайыма сиздин чыгарылышыңызды көрүп келем да, анан бирдеме маселе болсо эле кыздар эле биз сизге жин көрүнөбүз, шайтан көрүнөбүз, билбейм. Мындай жамандай эле бересиз да, ушундай. Мындай сизге мындай агай деле айтып кетти. Агай деле айтып кетти да, мындай улуу муундагыларга мындай сунушуңар болсо деп, анан ошо өзүңүз айткандай улуу урматтуу сизге мындай бир сунушум бар да, кийинки чыгарылышта бир кыздарды бир мындай бир көтөрүп, ушундай бир эме чыгарып койбойсузчу. Вечно эле болгон эмени мындай обливать этесиңер да кыздардычы. Жакшы, чоң, жакшы сунуш болду. Ошол кызды гүлдө кызды анткени экөө тең назик нерсе дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, адам аял затты адамдын кабыргасынан алып жараткан депчи. Анан кабырга өзүңөр билгендей эле мындай ийри болот, кайрылып. Ошол кабырганы түздөйм деп сындырып албагыла деген экен. Рахмат.
эне аял, эне жар, алар барда майрам бар дейт. Бул мисалы эне кыз заты болбосо, могу каада салт болбойт болчу, төрү да жөнүндө сөз болбойт болчу да. Ошондуктан энени кызды сыйлашыбыз керек. Бул ар бир нерсе, бул ар бир адамдын өзүнүн напсисинен. Ошондуктан мен силерди баарыңар Спайдо менен үйлөнгүлө деген жокмун. Бул жерде ар ким өзүнүн алдына жараша, өзүнүн ыйманына, адеп ахлагына, жүргөн жүрүшүнө, айлана чөйрөсүндө адамдарына жараша гана той өткөзүш керек. Мен депутаттарга дагы мындай кайрылып кетет элем. Ашыкча салттарды, чыгым кетирүүчү салттарды кошпогулачы. Девичник деп, ана мальчишник деп, ана жанагы медовый месяц деп эмне чыгарып атасыңар? Өзүңөр балдарыңарды отправлять эткиңер келсе, пожалуйста, отправлять эткиле. Бирок муну элге салт кылып киргизбегиле да. Силер мындай акылдуу нерсе иштер жазабайсыңар, жөн эле төрдө отуруп алып кыйын боло бербейчи, ар кайсысын сүйлөп эле. Жакшы. Биякта бир чоң кыз айтып кетти, аял болбосо силер жок болот, эркектер болсо аялдар деле болмойбуз, туурабы? Ошол сыяктуу чын эле Өзбек ача айтып кеткен эле 14 жаштагы кыздын истеген эр болот дейт да. Биздики эмне болуп калды? Наоборот, 21-22ге чыккандан кийин эр истеп, машинеси болсо машинесин истеп, там болсо там истеп калды. Кыргыздын салты менен үйлөнсө, аябай кыргыз дүйнө жүзүнөн миллиард адам болмокпуз да. Ушу салтты кармагандыктан биз 5 миллиондон ашпай атабыз. Эси кармасак биз 700 миллиард болмокпуз дейбиз. Кытайдан көп болуп. Рахмат. Салт деген эмне? Адамдардын жашоо тиричилигинен келип чыккан бул эрежелердин бир топтому да. Ушу салт туура болсо, туура эмес болсо да адамдардын тобун башкарат. Ал үй бүлөнү, же урууну, же бир элди ушул салтка байланып, салт боюнча мындай деп кээде законго да каршы чыгабыз да. Ошондуктан бул жана улутман деген бир жакшы КТРде передача бар да, ошол сыяктуу кайнененин мектеби, кайнатанын мектеби, келиндердин мектеби деген салттарды топтоп бир элдерге бир агартуучулук иштер жүргүзүү менен ошол салттарды бир иретке келтирсек да. Анан жанакы Гүлжар да жакшынакай айтып кетти, биздин жогорку эшелондо иштеген жетекчилер, депутаттарыбыз өзлөрүн көрсөтүш үчүн, реклама кылыш үчүн туура эмес салттарды киргизип атат, аш ачаап кетип атышат да. Анан башкалардын дагы ар намысына ал тийип атат. Ошондуктан мындай пайгамбарыбыз айткан баардык иште орточо болгон жакшы болот да. Баардыгын системага келтирип, экинчи жагынан бул мыйзам чегине дагы ошону карай турган болсок, алыс барбай эле Тажикстан, Тажик Республикасы мисалы үчүн ошо жакшылык, жамандыкта кандай иш кылуу керек, канча мал союш керек, канча киши келиш керек дегендин баары мыйзам чегинде указ менен бекитип койду. Балким ушуну биринчи агартуучулук, экинчи мыйзам чегинде ушунун баарын иреттеп, бизге бир усулдук материалдарды топтоп койбосок болбой калды. Биз жалпы эле сөздөр менен айтылып атат да. Албетте жалпы түшүнүк бар, кээде ошол жалпы түшүнүк адашууга алып келип атат да. Бир эле түшүнүктү ар ким ар жагынан көрөт да, ар ким ар кандай талкуу жүргүзөт да. Ошондуктан албетте кыргыздын салтынын негизги өзөгү адеп ахлакка, кичипейилдүүлүккө, урмат сыйга, сабырдуулукка таянат. Демек ошону жоготпосок, биз салтыбызды жоготпойбуз дагы, кыргыздын өзүнүн өзөгүн сактап калган болобуз. Силерге да ошо дайыма кыргыздын салтын сактап, жакшы, адамгерчиликтүү жаштардан болушуңарга тилектешмин. Салт билбей калдыбыз дегенибиз, мисалы жана айттым мен, эрте үйлөнүү салты жоголду. Азыр ошо картайып барат үйлөнүп атат да. Мисалы мына европеецтер 40тан кийин үйлөнөт. Дагы бир 20 жылдан биз да ошондой болобуз. Алар Европалар булар бала төрөбөйт, булар бала күтпөйт, булар үй бүлө күтпөйт, кайнене күтпөйт. Бул башка эл. Ошолордун салты кирип атат да бизге акырындап, ар кандай шылтоо менен. Анан ар кандай шылтоо менен келинчекти биринчи күндөн баштап бир күн деп коюп, анан кийин ата-энеңи өйдө коесуң. Эч качан ата-энеңе, даже такси менен алып келбеген ата-энеңе кызыңды американский президент минбеген Линкольн менен алып келесиңер. 20 машина сопровождение. Ошентип туруп, бир күнгө эч нерсе болбойт деп ата-энеңи өйдө коесуң. Бир күн ата-энеңи өйдө төргө отургузасың. Анан кийин башыңа мингизесиң. Анан кийин ал эч качан ата-энеңе кызмат кылбайт. Бүт тескери болуп барат да. Ошон үчүн салт дегенибиз, салт бүт бәрін эзептеген. Ошо кайсы убакта кызга тийиш керек, кайсы убакта үйлөнүш керек, кантип алып келиш керек, кайерге отуруш керек, ким менен учурашса болот, ким менен учурашса болбойт. Азыр мына төрдө отуруп алып, кайнаталар келиндерин өбүп атат да. Мен өз көзүм менен көрдүм да. Ушу каерде бар эле кыргыздын салтында.
келин кайнатанын оозуна торт салып атат. Кайната менен торт билип атат, вальс билип атат. Ушкаерде бар эле ушу. Ошону ойлонуш керек, ошону кайтарыш керек, болбойт деш керек. Эгерде эркектердин мээзи жетпесе, кыздар силер айткыла. Ушу каерде бар эле, ушундай болмок беле. Эртең кантип ушундай кайнатамдын көзүн кантип карайм деп. Мисалы, улууду сен о жерде отурсаң, о жерде отур, берде отурсаң, берге отур, мен төргө отурам. Ошондо отуруп сый жогулат да. Улууду сыйлоо, өзгөчө ата-энени сыйлоо. Берде мисалы мен айтканым мына да, мен айткан жок, мен төрдүн бар, ол тетиги төргө мен отурайын деген жокмун. Ошол жерге ата-энени отургузат. Ошол эң бийик даражада ошол күнү ата-энелер отурсун. Эки ата-эне. Мен отурайын деген жокмун. Мен ошол ата-энелерден ылдыйраак отурганга макулмун. Бирок айтпадым, а жерде аттуу баштуу кишилердин баары отурса, 4 жап-жаш бала ошол жерде отурат. Ол эң туура эмес да ошол. Сиз айтып атасыз, мисалы, биз салт менен үйлөнүшүбүз керекпи же ислам динин шарият менен үйлөнүшүбүз керекпи? Каада салт деген, мен айтпадым жана, каада салт деген улуттун акылмандарынын анан кийин шариаттын негизинде түзүлгөн эрежелер. Сиз салт деле деп атасыз, эгер биздин шариятка туура келбесе, анда шариаттан чыкпаш керек. Шариаттын рамкасынан чыкпаш керек. Мисалы жанагындай аял менен эркектер отуруп алып, кучакташып, аралашып, арак ичип, бийлешип, жанагындай шаңкылдашып болбош керек ушундай. Салтта болгон эмес. Салтта илгерилен Кыргыздын салтында тойлордо аялдар өзүнчө группа менен барчы тойго. Эркектер да өзүнчө группа менен өзүнчө отурчу. Азыр деле айылдар да ошондой отурат. Эркек аял бирге отурбайт. Бул качан болот? Бизге ислам дини толук мамлекет кабыл алынганда ушундай болот. Ага чейин бул маселе талаш болот. Кече жакын деле бар болчу, азыр деле бар айылдарда. Айылдарда эркек аял аралашып отурбайт. Бир дасторкондо отурбайт. Жилик талашып отурбайт. Той маселесинде айтылып атат да, агай өзү айтып атат. Төргө өткөрүп, анан кичүүлөр төрдө, анан ата-энелер ылдый болуп депчи. Эми бул жерде келин менен күйөө ыктыярдуу эмес да, ал жерде башкарап билүүчү. Бул жерде ата-эне күнөөлүү. Ата-эне ошондой мыйзамды түзүп берсин, ошол той күнүндө да. Анан ошол эме менен мыйзам менен кетет. Экинчиден баягы кайнатасы келин өп, анан андайлар болуп эле атат, көрүп атабыз. Бирок аларды ошол көргөн жерде айтыш керек да, ошол кишиге эмнеге айтпайсыз? Бизге айткан менен алар өбүрөт да. Кайната менен келиндер өбүшүп атат, еще анызас кезип кудагыйлар менен кудалар. Ошол да салт жок дегеним. Я сый менен дейт. Бирок жанагындай нерсе бар, чек деген бар да, чек бар. Сыйдын да чеги бар. Бул Кыргыздын салтында, мусулман салтында жок андай кудагыйлар менен кудаларын өбүшүшү. Аябай өбүшүп атса мошту чогулган деп. Бүгүн бир аз өбүшөт, эртең көбүрөөк өбүшөт. Неге өшмөк эле өзүң келиниме айтсаңыз? Кандай окуялар болуп атпайбы? Анткени Европаны ээрчип баратабыз. Алар эмне кылса ошонун баарын жазып атабыз. Пайгамбарыбыз жанагы кескелдириктин ийине кирип кетсе артынан кирип кетесиңер дегендей. Бүт баары келип атат да, анан кийин эмне десе кичинекей эле деп коет. Бир эле күн, бир эле саат, бир кичине эле жолу өбүшүп коет. Ошондо отуруп кетип атабыз да. Бир эле стакан ичип коет. Анан карасаң алкаш бомж. Биринчиденчи баягы хатын кечирип коңуз, эми катуу тийсе. Биринчиден деген сөзү бизден кичине баягы эки жагын иреттеп сүйлөйлө, өбүшүп эмес, өбөт да. Ким көрдү кудагый менен өбүшүп атканда өбүшпөйт. Просто өбөт да, же калппы. Мен деле айтып кетейин да. Сен өбүшөт дегенде экөөтөң бири-бирине өбөт да. Эмне? Кантип? Жок, мен баягы мага деле бул ыңгайсыз, бирок ой жөн эле өбүп, мисалы келинди, мисалы жаңырена кайнатасы ай балам бактылуу бол, ушул жерден агарып көгөр деп чекесин өбөткен. Өбөт, аны сиз болсо өбүшүп деп баягы жылаңач бул деген сөзү дагы баягы ирети менен сүйлөш керек да. Ал мисалы башка адамдар жакпайт. Кудагыйлар менен өбүшүп атпайбы? Кудагыйлар менен кудалар өбүшөт. Ой, жөн эле беттен өбүп коет го, бүт элечи. Ошондо кандай кылып өбөт? Мисалы мен атасы болсом келинимден вот такие. Өбүп койсо болот, Болот, анткени ал анын үйүнө келин болуп келип атат, кыз болуп келип атат да, өзүнүн кызы катары. Салт боюнча өппөйт, кайнатадан эч качан өппөйт келинди. Салт боюнча. Кичинекей бир нерсени айтып кетет элем да. Бизде келин тайган деген жер бар, нарындачы. Анын атын пайда болушун кыскача айтып берейин да. Бир жол бар экен, жалгыз аяк жол экен. Биягы обрыв да. Кулап кетчү жол экен да, анан астынан кайнагасы келаттыр, бер жактан келини келаттыр да. Аны билгенде келин келатып, ошол жерден кайнагасын көрбөш үчүн аты менен ылдый секирип кеттир да. Ошон үчүн келин тайган деп неметкен да. Бул жерде секирип кеткен эмне? Ал самоубийство же мындай неме үчүн секирген жок. Ал ыйманынан секирип атат да.
анан анан азыр өп атат, бирок кийин эмне болот, кийин ужас. Кайнагасы, мен кайнагасы өппөйт беке. Кайнатасы өп аткан атам деле өтпөй, мен деле өйүн дейт да. Эмнеге алсын? Эмнеге өпмөгө алат? Ой, кайнагасы өппөйт деген кайнатасы мына балам, ушу менин баламдын бүлөсү болуп келип атасың, ушул жерден агарып көгөр деп эле бир чекесин өп коет экен да. Болот да ошол бир чекесин өп коет, аны кечке эле шапактатып кайнатасы. Негизи бир жолу өбүү, канча жолу өбөт, бул Кудагый менен Куданын өбүшү бул деген шариатка вообще туура келбейт. Экөө бири-бирине намахрам болуп эсептелет. Ошон үчүн кол кармашып көрүшөө, өбүшөө бул харам деп эсептелет. Шариаттын негизине жатпайт. Өбүшөт десе эле ойлоп кетпели, экөө кучакташып өбүшөт эткенде бүт эле тойдо көргөнсүңөр, мас болуп арак ичип алгандан кийин кудагыйым деп экөө менен кечке чейин өбүшүп деп бул сөздө уят жок деп коет. Ошонун баарына эмне кыргыздын салтын кармагандыктан анан жанагынтип шайтандын эмесин, жинди суусун ичкенден кийин болуп атат деп эсептейм. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар, Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Махмуд Кашкари баш санатта Чыгыш университетинин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен бүгүн бизге бөлгөн убакыт ичинде биз сиздер менен чогуу азыркы жаштар кыргыз салтын кандай билет деген теманын тегерегинде азын-олак сөз кылдык. Биз ойлойбуз, ушул жаштардын оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Ар бир жаштын ою баалуу, урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр. Коомдун жаштары адеп ахлактуу, имандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот. Жана дагы кыргызыбыздын каада салтын наркын билсек, ошондо биздин кыргызыбыз улут болот жана ошондой эле башка элдер жакшы таасир алат деген ойдобуз. Жана дагы жараткан айтат, өзүңөр өзгөрүлбөсөңөр коом өзгөрүлбөйт дейт. Коомду өзгөртө турган албетте ушул жаштар. Кийинки ободон амандашканча, салам алейкум.